Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы демекчи, сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буюрса унаа айдоонун эрежелери туурасында маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда алгачкылардан болуп унаа айдоонун тартип эрежелерин практика жүзүндө үйрөтүп келген айымыбыз Амина эжейибиз мына ушул жолдошу менен биргеликте 6 жылдан бери мына автоинструктор жаатында иштешип келишет. Эмесе тааныштырып өтөйүн. Автоинструктор Амина Жунушалиева эжейибиз. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле жолдошу автоинструктор Булан Жумашев агайыбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Кош болдук. Алейкум ассалам, кош болдук. Рахмат. Сиздерди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Чындыгында бизде Кыргызстанда алгачкылардан болуп мына ушул автоинструктор жаатында сиздерди көрүп олтурабыз. Анда алгач сурообузду узатсак, Кыргызстанда мына ушул автоинструктор жаатына сиздер кантип биргеликте келип калдыңыздар? Деги эле өзүңүздөр жөнүндө кыскача бизге маалымат айтып өтсөңүздөр. Биз тууралуу маалымат, мен өзүм Кыргызстан азаматымын, жаранымын. Туулуп өскөн жерим Токтогул району. Аялым болсо, жубайым болсо Кара Балтадан, Кайыңды деген жерден. Бул кесипке кандай болуп келип калдык? Мен аялымды жибердим, машина айдаганды үйрөнө кой деп. Андан кийин барды, үйрөндү, анан келгенден кийин карасам, жакшы айда албай атат да. Анан кой деп мен өзүм үйрөтүп баштадым. Биз ал кезде башка мамлекетте турчук, ал жак чоң мегаполис болчу. Машина көп, анан ал жак инспекторлор аябай катуу карайт. Туура эмес жол эрежесин бузсаң дароо токтотот сени. Ошон үчүн аялымды мен өзүм үйрөтөйүн деп ошол жакта үйрөттүм. Ошондон келип чыкты түйү. Башка эркектерге үйрөтөйүн десем, мен кичине эметтим да, кызгандым. Кызгандым, анан өзүм үйрөттүм. Анан үйрөтүп, анан калган жакшы үйрөнүп, айдап, азыр жакшы айдап жүрөт. Машалла, жакшы. Амина эже, сиз дагы толтоп кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу каармандар. Менин атым Амина болот. Булан экөөбүз биргеликте 20 жылдан бери үй бүлө болуп келатабыз. 3 балабыз бар. Алгач чоң кызыбыз 19-та, анан кийин 14-тө эркек балабыз, кичинекей 2 жаштагы кыз. Ошо Булан айтып өткөндөй, биз башка мамлекетте көп жыл жашадык, анан ал жерде баягы унаа сөзсүз керек болот экен. Аялдын, эркектин тирилигине караганда азыркы учурда аялдын тирилигине баягы күнүмдүк балдар менен мындай жашоосуна машина айдоо, унаа айдоо өтө эле керектүү нерсе экен да. Анан жолдошум айтсам, мени поддержка кылып, макул анда праваны да окуп, автошколадан алып, анан кийин өзүм да үйрөтүп, сону үйрөткөндөн кийин курбуларым эле көрүп эле 1 айдын ичинде мен чынын айтканда аябай чоң баягы көп жылдан бери айдап жүргөн айдоочуларга окшоп айдап калдым да машинаны. Анан ошо кыздар, подружкаларым сурашчы, каяктан үйрөндүң, ушунча сонун уверенно айдайсың, ушундай опытың бар деп. Анан жолдошум үйрөттү деп эле, анан 1-2-3 жылдан кийин ошол башка мамлекетте жашап жүргөндө эле кыздарым, подружкаларым айтышты, үйрөтчү деп. Анан көп эле мен автоинструктор эмесмин, жөн эле курбу катарынын жаныңда отуруп берейин. Анан кийин эрежелерди айтып, туура эмес жерлериңди толуктап, оңдоп деп. Анан бул нерсени баягы кулак кыктыгыл эле өткөзүп жүргөм да, анткени башка өзүмдүн кесибим бар болчу, ошол боюнча иштечимин, ошол менен аябай алектенчимин да. Анан өзүңүздүн кесибиңиз кандай болчу? Өзүм модельер дизайнермин, аялдардын кийимдеринен. Анан ошол профессиямды баягы жакшы көрүп, анан жолдошум баягы башка эркектер менен, негизи эркек киши менен көп эме болбосун, контакт болбосун, өзүңдүн профессияң жаланган аялдар менен болсун деген сунуш болгондугу үчүн эч качан менин баягы өсүпөнгөнүмө тоскоол болбойт жолдошум. Тескерисинче ар дайым окуп, үйгө келгенде баягы жаңы бир нерселерди айтып берсем, кайсыл китептен окудуң деп сурап турчу да. Китеп окуганым сразу билинип калчу. Буну кайсыл китептен окудуң, каяктан билдиң деп. Анан ушул китептен окусум десем, Азамат деп, анан ар дайым колдоп келаткан жолдошум Буланга Аллах ыраазы болсун. Өмүрлүк жарым, ар дайым баягы мени колдоп турат, өскөнгө, өнгөнгө,
колдоп турат да. Жакшы, ийгилик сиздерге. Чындыгында бул өтө сонун көрүнүш. Ар бир үй бүлөнүн кандай десек, коңтосу ушундай бири-бирине колдоо менен уланып турат эмеспи? Андыктан сиздер чогуу биргеликте мына ушул ишти алып кетип атканыңыздар деле дароо эле мындай биримдик, үлгүлүү үй бүлө экендигиңиздерди мындай дал катары көрүп турсак болот, көрөт экенбиз да. Ал эми ушул унаа айдоонун азыркы учурда ушул жаатта кандай ийгиликтерди багындырдыңыздар? Ушул боюнча айтып өтсөңүздөр кыскача. Ийгиликтер божомол менен бир 1000 кыздай үйрөттүк биз. 2000ге жакын болуп калды. Анткени булан экөөбүз бөлүнүп эметебиз да, иштейбиз да. Жакшы. 2000 кыздай болду. Анан кыздардын психологиясын изучать этип койдук. Үйрөтөбүп. Кыскача айтып өтүңүз. Ушул боюнча деле токтолуп кетериңиздер. Кыздар аябай коркок болот экен, негизинде аябай коркок болот экен. Ошо көбүнчөсү биз страх менен, коркунуч сезимдери менен күрөшкөнгө аракет жасайбыз да. Бизде 2 сабак болот. Биринчиси кантип машинени туура айдоо, технический жакты айтабыз. Экинчиси психология деп айтабыз. То есть ал адам бизге келген кезде коркуп келет да. Коркуп келген үчүн биз анын страх менен күрөшөбүз. Ошо коркунуч менен күрөшөбүз, анан ага акырындап айтып отурабыз, технический жагын да түшүндүрүп отурабыз, анан ал акырындап айдап кетет. Машалла. Жакшы. Рахмат. Негизи өзүбүз ушу 6 жылдан бери баягы башында иштеп баштаганда мындай жөн эле иштеп баштаганбыз. Анан эми уже канча жылдан бери, уже 4 жылдан бери артык бир уникалдуу авторлук методиканы ойлоп чыгардык да. Ал эмнеден турат деген кезде баягы эң эле корккон булан айтып кеткен аялдардыкы коркуу да, психологиялык коркуу, анан кийин чындап эле машинанын көлөмүн сезбейт, ошону мен кантип жүргүзөм, көптөгөн ушундай бир тоскоолдор болот да аялдар үчүнчү. Анын үстүнө аялдардын баягы гормоналдык фон кичине эркектердикине караганда башкачараак, эне болот, бала төрөйт дегендей. Ал кезде ошол гормондор аябай чоң тоскоол болот. Аялдын коркуу сезими өзгөчө, баягы коргонуу баладан улам дагы чоңоёт да. Ошон үчүн баягы аялдар машина айдаган кезде биринчи түрдө биз мындай мейкин аянтчада үйрөтөбүз, площадкадан. Ал жерде бир 3 түрлүү көнүгүүлөрдү беребиз. Ошол көнүгүүлөрдү бергенде, ошол көнүгүүлөрдүн үстүнөн иштеген кыз келиндер кадимкидей баягы унаанын физикалык кыймыл аракетин түшүнүп баштайт. Унаа ушундай жүрөт турбайбы? Мындай кылып бурсам ушундай дөңгөлөгү түзөлөт турбайбы? Ушинтеген кезде разворот кылат турбайбы деп, анан аябай оор сконцентрированный деп коет орусча, баягы аябай мындай кыйын упражненияларды берген кезде, анан жолго бир 3-4 сабактан кийин чыкканда баягы кыз келинде коркуу жок болот. Анткени машинаны жүргүзүп атканын түшүнөт. Анан ошондон уланбай теоретический знанияларды берип баштайбыз. Анан кийин эң основной фишкабыз бул парковка. Көп эле аялдардын эркектер баягы көптөгөн мыскыл тамашаларды кылат, аял машинаны айдабай эле коюш керек, анткени ушундай, анан тиндей деп аялдын намысына тие турган сөздөрдү кылат. Бирок мен ушул нерсени баягы 6 жылдан бери бир жүрөгүмдүн бир оорусу деп мындай эме кылам да, кандай десем, крик души деп коет го орусчачы. Мен аял киши негизи любой нерсени үйрөтсөң, аябай сонун орду менен баягы так кылат да. Болгон аялдарда проблема эмне? Алар габариттерди сезбейт, көлөмдөрүн сезбейт. Эрежелерге такалган кезде статистика боюнча аял заты, негизи водитель женского пола, эң аварияга аз учураган водительдерден болуп эсептелинет. Эркек өзүнө ишенип кетет, анан кийин тез кылып жиберейин дейт, эрежеге багынбайт. Аял киши андай эмес. Аял наоборот, балдарым отурат, аманатым отурат, кой бирөөгө зыян тийгизе албайын деп коркоктугунан улам өтө мыйзамга, законго, ПДДга баш ийген унаа жүргүзүүчү болуп эсептелинет да. Болгону проблемалары ошол коркусун жеңе албайт. Анын үстүнө дагы күйөөсү менен отуруп алганда, ал күйөөсү 20 жылдык стажы бар болгон водитель болуп эсептелинсе дагы, ал педагог эмес да. Бул жерде водитель со стажем, анан педагог бул эки бөлөк нерсе. Педагог дагы сен үйрөнгөн мугалимдик кесибиң болот, анан Кудай Аллах Тааланын берилген бир сага бир призванияң болот да. Мен ойлойм, ушу булан экөөбүздүн көбүнчөсү бул жерде призвание педагога. Биз аял кишинин действительно боль, крик душысын түшүнүп, неден кыйналып атканын түшүнүп, келген кезде коркпо, мындай нерсе деп, анан сөз менен гана эмес, биздин көнүгүүлөрдүн үстүнөн кылган, иштеген кыздар, кыз келиндер действительно унаанын жүргүзүштү оңой экенин эле түшүнөт экен. Анан эрежелерди, башка нерселерди айтып кеткен кезде
ушундай эле нерсе турбайбы, жолдошум эмне үчүн ушуну аябай кыйкырып, стресс кылып эме кылышат депчи. Ушунчалык усугублять этишип, ушуну проблема кылышат. Анын үстүнө баягы эркектер педагогикалык эмени билбейт да, тартиптечи. Алар баягы айдайт десе эле жолдун, шаардын бир чекерек жайына эле отургузуп коет. Ал аял деген ал жерде 5-6 түрлүү факт стресс болот да. Эмнелер деген кезде баягы жол эрежелери, знактар, анан параллельно кетип бараткан поток машиналар, анан внезапный баягы форс-мажорлор, пешеходдор чыгып калат, анан ал унаанын баягы жүрүшүн түшүнбөсө кантип токтойт, кайсыл учурда токтойт, канчалыкта барып тормозду басканда сүрүлүп барып канча убакытта токтойт, баарын түшүнбөсө кантип ал ошол жүргүзүп эме кыла алат да. Эркектер ошол жерин туура эмес кылышат. Биринчи аянтча да үйрөтүп, машинанын жүрүшүн турушун түшүнгөндөн кийин анан жолго чыгарыш керек да. Биз ошол методикабызды ошол нерсени абдан катуу карманабыз. Чоң рахмат. Анан Булан агай, мисалы жанагы ушул жаатта иштеп жатканда сиз дагы азыр аялдар менен дагы ушу үйрөтүп атпайсызбы? Негизи психологиясы менен иштешебиз деп атасыз. Анан мырзалар менен аялдардын айырмачылыгы аябай эле чоң болсо керек. Анан азыркы учурда мисалы аялдар менен иштешип атканда анын катачылыктарын, кемчиликтерин көрөсүз. Ошол учурда психологиясы менен кантип иштешесиздер? Кыздардыкы, эркек менен кыздардыкы эмеси, көз караштары башка, психологиясы башка. Кыздар көбүнчөсү коркок келет да. Коркуп келет. Эркектер болсо коркпойт. Алар айдашат. Бирок мен кыздарды 2 түргө бөлгөнмүн. Өзүм ошо окутуп 2 түргө бөлдүм да. Эркекке жакын кыз, анан кызга жакын кыз. Кызга жакын кыз кеч үйрөнөт, эркекке жакын кыз тез үйрөнөт. Ошондой жерлери бар да. Ошо мен окуучу келген кезде мен карайм, анан көндүгүн беребиз, айтабыз, анан айда деген кезде ал айдап баштайт. Айдап баштаган кезде ал билинет, эркекке жакынбы или кызга жакынбы. Эркекке жакын болсо ал тез эле үйрөнөт. Алар сурайт, канча убакытта мен тез үйрөнүп кеттим дейт. Биз айтабыз, сиз мынча убакытта үйрөнүп кетесиз деп. Кызга жакын кыз менен кыйыныраак болот. Эмне үчүн? Анткени ал все время коркуп берет да, ошо страхы, аны коркусу кой бербейт анычы. Коркусу кеткенден кийин, түшүнгөндөн кийин, мозг түшүнгөндөн кийин, миз түшүнгөндөн кийин ал сразу эле айдап кетет. Биринчиси, экинчиси, кыздарда көбүнчөсү мен байкагандан кемчилиги эмне? Кемчилиги ошол биринчиси коркунуч, экинчиси кичине грубо тиип калатсар, одорно тиип калатсар, кичине логика жактан кичине кыйналышат да. Эркектерде логика аябай развит. Эркектердин баарында эмес, азырактар дагы бар ал жердечи. Эркектер бар, түшүнбөгөндөр да бар. Бирок көбүнчөсү эркектерде эмеси жакшы, күчтүү да, логикасы тез түшүнөт. Мындай эркектер. Кыздарда ошол кичине кыйыныраак. Ошо көбүнчөсү биз логиканы да үйрөтөбүз да бул жердечи. Логика үйрөнгөндөн кийин парковка оңой болуп калат. Көбүнчөсү ошо кыздар мен байкагандан кыздар по прямой түзөнүнөн жакшы айдашат да. Анан парковкага келген кезде кыйналышат. Азыр мурун проблема жок болчу. Мына 10-15 жыл мурун, 20 жыл мурун парковка проблема эмес болчу, кыйынчылык эмес болчу. Барат да түз эле коюп койчу. Азыр машина көбөйүп кетти. Тизип коюш керек жан-жаныначы. Өтө чапта жакын коюш керек, өтө да алыс коюш керек, сызыктын разметканын ичине коюш керек да. Ошол жерде кыздар кыйналышат. Бул жерде ошол мен айткандай парковкадан аябай кыйналышат да. Анан биз ошол парковканын түрлөрүн үйрөтөбүз. Анан мен айтарым эркектерге, күйөөлөргө айтарым, аялдарын көп басындырбаш керек да. Көбүнчө кыздар, келиндер келген кезде басынып келет да күйөөлөрүнөчү. Эркек кыйкырып коет, туура эмес сүйлөп коет, анан тигил уже айдагысы келбейт. Мен айдай албай турбаймынбы деп калат, мисалчы. Ошон үчүн мен күйөөлөргө айтат элем, аялдарыңар поддержка бергиле. Эгерде үйрөтө албасаңар, обязательно бир мугалимге жибергиле. Үйрөткөн адамдар бар, ошолорго жибергиле, алар үйрөтөт. То есть сиз духовный жагын үйрөтө албасаңыз, финансы жагын поддержка берип коелу да, ал үйрөнүп келет. Адамда үйрөнө албай турган нерсе жок. Эгерде желаниясы болсо, каалоосу болсо да, ал үйрөнөт. Үйрөнөт, английскиде үйрөнөт, кытайчада үйрөнөт, машина айдаганда үйрөнөт, самолет айдаганда үйрөнөт, поезд айдаганда үйрөнөт, баардыгын үйрөнөт. Ошон үчүн эметиш керек да, басындырбаш керек, айтыш керек, деш керек, үйрөнө кой, сенде болот, баары болот, айдап кетесиң деп эле жакшы сөзүн айтса эле айдап кетет.
мотивация берип моралдуу жактан Ооба. колдоп туруш керек экен Колдоп да. туруш керек экен. Жакшы. Көбүнчөсү күйөөлөр мындай кылат да, жана өзү канча жылдан бери айдап жүрөт. Эч кеминде дегенде 5-10 жыл айдап жүрөт да. Анан аялын кел отургуза калып, айдай коюп үйрөтө коеюн дейт. Анан баягы эми аял биринчи отургандан кийин туура эмес нерселерди көп эле кылат да. Анан кийин мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың, баягы тез ылдам, анан кийин шустрый болбойсуң деп үйрөтөт да. Ал нерсе өтө эле буну мен мындай мисал менен келтирем. Кичинекей бала жөрмөлөп басып жүрүп, анан жаңы эле кадам басып баштаган кезде жамбаштан чаап, тез баспайсың, жүгүрбөйсүң десе кандай болбойт да ал, жаңыдан баштап атат. Аялдар үчүн деле биринчи жолу рульга отуруп көргөн аял үчүн ушул бүт кыймыл аракеттер, машинаны жүргүзүш, анын үстүнө баягы поток менен жүрүш, эрежелерди сакташ, анын үстүнө биздин жолдо одоно көрүнүштөр өтө көп, водительдердин ортосундагы баягы солидарность деген нерсе действительно отсутствует, жок. Башка водительдерге да айтарым, мисалы үчүн Япония, башка чет өлкөлөрдө, өнүккөн чет өлкөлөрдө мисалы үчүн учебный машина болбосо жаңыдан баягы көрүнүп турат да, жаңы айдап аткан унаа жүргүзүүчү сразу эле байкалат. Анан андайларды көргөндө баягы пайдамды келтирбесем да кой, зыянымды келтирбейин деп баягы алыстайт да. Биздикилер кысат, баягы сигналдетип пипилдетишет, мындай моралдык түрдө эч болбосо зыянын тийгизип кетишет да. Ошо башка водительдерге особенно всегда мен айтам, унаа жүргүзгөн кезде адамдын ким экени көрүнөт. Ошол жерде баягы көп эле эркектер, мен 6 жылдан бери бул нерсе менен түздөн түз мындай эме кылып келем да, бетме бет көрүнүштөр көрүнөт мага. Мисалы үчүн булан инструктор болуп отурган кезде эркектер баягы кысат, бир нерселерди кылса, баягы эркек отурат деп жанынан кетип калышат да. Анан мен автоинструктор болуп жанында отурган кезде эркектер бул жерде баягы өзүнүн күчүн колдонуп кетишет да. Кысып, баягы мындай одоно оройлугун көрсөтүп кетет. Мен ошол кезде айтам, бул эркек баягы өзүнүн үй бүлөсүнө деле ошондой мамиле кылат. Анткени мен канча жылдан бери за рулем болуп жүрөм, өзүм 10 жылдан бери, булан 20 жылдан бери. Мисалы үчүн булан өзүнүн мүнөзүнө жараша эле айдайт. Мен өзүм мүнөзүнө жараша эле айдайм. Ар ким өзүнүн мүнөзүнө эле жараша машина унааны деле жүргүзөт. Ошол жерде адамдын баягы чынындагы түпкүрүндөгү стержени ким экенин көрсө болот. Анан ошо аялдарына эң негизгиси баягы кичинекей бала жаңы басып үйрөнүп келаткан кезде сен кандай жамбашка чаппайсың, сабыр кылып, баягы бир кадам кылды, молодец, аны жакшылакай колдойсуң. Ошондой эле күйөөлөр деле эгерде өздөрү үйрөтө алганга сабыры, баягы билими эмеси жетсе, дити жетсе үйрөтүшсүн. Анан жетпегенден кийин, үйрөнүп аткандан кийин тоскоол болбой баягы үйрөнүп ал. Анткени аял киши үйрөнүп алганда кайта эле жолдошуна жардамчы болот. Аялдар негизи эркектердин түшүнүктөрү мындай да, баягы аялым машина айдаганды үйрөнүп алса, бул мага баш ийбей кетип калат. Негизи аял кишинин оюнда андай нерсе жок. Аял киши баягы үй бүлөсү менен эркектер өздөрүндөй көрүшөт окшойт да. Мен жолдошумду айтпайм, бирок негизи жалпы эркектерге айтам да, эркектер өздөрүндөй көрөт окшойт аялдардычы. Негизи аял турмушка чыккандан кийин баягы өмүрлүк жарым менен жардам берейин, баягы тирилигибизге, оокатыбызга жардам болсун, жеңилирээк болсун, баягы жумуш иштеп жүрөт, кичине кол кабыш кылайын деген эле ниетте үйрөнөт да. Анан эркектер өздөрүнүн түшүнүгүнөн улам мүмкүн башкачараак түшүнүп алат. Атак аялдарга эң эле керектүү нерсе болчу тирилигинде бала чакасы менен баягы продукты болсун, садикке болсун, баягы окуу жайларга алып бара турган болсун, 2-3 бала менен жүрөт аялдар. Эң эле керектүү аялдар үчүн бул нерсе да. Анан айтып кетерим, негизи страх эле кармап аткан болсо вождениядан, бул нерсени оңой эле жеңсе болот. Жана айтып атам го, технический упражнениялары бар. Аны кадимкидей площадкадан жасайт. Өзү көзү менен көрөт, аралыктарын сезет. Баягы машина сыртынан көлөмү чоң болуп көрүнүп аткандан кийин ал өзү ойлойт, мен азыр барып буну сүзүп кетем, уруп кетем, батпай калам дегенде ошол нерсени баягы мээси аркылуу иштейбиз да. Көзү зрительный память менен, анан көзү менен мээсине экөө баягы бир картина болуп түшөт да. Оптический обман болбой, кадимкидей өзүнүн түшүнүгүндө расстоянияларды даана канча бар, ошончо плюс-минус бир 15-20 сантиметр болуп түшүнүп баштайт да. Анан кийин булан өтө сонун дух берчү психолог, оратор, баягы кыздарга өтө дем берет. Көбүнчөсү буланга кайрылган кыздар, жол кийбеген кыздар болот, анан эркек балдар. Анан азыркы учурда мен өзүм көп кыздар жазыла берет. Азыр уже көптөн бери, 6 жылдан бери окуп жүргөндөн, окуп аткан 2000 окуучулардан эле ар бирөөсү бир-бирден, эки-экиден тууганын, подружкасын, апасын алып келгенде эле уже тааныштардан эле көп суроо талап түшөт да, үйрөтүп койчу депчи. Анан уже буланга кыздар баягы махрам менен үйрөнүп, артында баласы менен, кыздары менен үйрөнүп, анан айтышат да,
өтө сонун жакшы үйрөтөт. Мен буландын эмесине аябай эме кылам да. Анткени эркек болсо дагы аялдын баягы коркоктугу, назиктигин сезип, ошонусун бекемдейт да. Психологиялык түрдө аябай көп эме берет да, кеңештердичи, моралдык, анан көп келген кезде вожденияны гана үйрөнбөй, семейный баягы отношенияларды түзөп алдык. Дин жагынан кичине баягы түшүнүктөрүбүз пайда болуп калды. Динде жашап деле адам ушинтип өсүп өнүсө борулуп турбайбы депчи. Анан көбүнчө биздин девизибиз баягы жашоонун агымында жашооңорду туура багыт менен жүргүзгөндү үйрөтөбүз деген девиз менен жашайбыз да негизичи. Машалла. Алла разы болсун сиздерден. Азыр байкалып турсам, жанагы инструктор жаатын өзүн эле үйрөтүп койбостон, моралдык жактан аларга кадимкидей күч кубат берип, ошол жаатында да иштеткенсиздер да. Рахмат сиздерге. Анан мына ушул унаа айдоонун тартип эрежелери боюнча дагы сурагым келип атат да. Мисалы Кыргызстанда ушул тартип эрежелер толук түрдө эле сакталып атабы? Негизи эле жалпылап айткандачы, өнүккөн мамлекеттерди деле көрүп жатсаңыздар керек. Айырмачылык канчалык? Ушуларга токтолуп кетсеңиздер. Кыргызстанда 15 жыл 20 жылдан мурун караганда, 15 жыл 20 жылдан караганда азыр аябай жакшы. Коопсуздук шаар дегенден кийин, камераларды койгондон кийин азыр жүргүзүүчүлөр жакшы айдап калышты. Жакшы айдап калышты. Бул аябай жакшы. Бирок кичине эмелери бар. Культура вождения дейт кыргызчасы. Унаа айдоо адеби. Унаа айдоо адеби да. Унаа айдоо адеби кичине эми алсызыраак. Эми ал деле 10-15-20 жылда келет деген мен ойдомун. Муну эми өтө эметкен да болбойт. Кыргызстанда. Артты карашыбыз керекпиз. Артты караган кезде биз эми өйдө жылганыбыз билинип турат. Эгер алдыга карай турган болсок, башка мамлекеттерге карай турган болсок, биз арттабыз. Эми аябай артта эмеспиз, эми Кудайга шүгүр болот. Эми ушул темп менен кетсек да 15-20 жылда жакшы болуп калабыз деген ойдомун. Жакшы жаатында да издештиребиз да. Башка мамлекеттерде унаа жүргүзүүнүн критерийлери өтө мындай эме да, өтө шарттары катуу коюлган. Бизде азыркы эле ошо безопасный город киргенден баштап эле унаа удостоверение, водительское удостоверение алган эле кыйыны болбосо, буга чейин мындай бөлкө нан саткандай эле сатылчу да, мындай чынды айткандачы, магазинде кандай бөлкө нан оңой эле алып койсо, унаа айдооган водительское удостоверениени оңой эле алып келип эле келишчү. Анан кыздарды карайсың, газ менен тормозду билишпейт, машинаны кантип жүргүзгөнүн билишпейт. Анан кайдан алдың бул унаа водительское удостоверениени десең, күйөөм подарка кылды деп. Анан биз күлүп калчубуз, күйөөң сенин кутулгусу келгени го депчи. Ушундай нерсени да белекке береби депчи. Бул деген өтө жашоого кооптуу, анан өтө мындай жоопкерчиликтүү нерсе болгондон кийин мындай нерсени бербеш керек депчи. Анан эми азыркы учурда кичине бекемдеп атат. Мисалы Европа менен жетишип өнүккөн мамлекеттер менен салыштырганда, действительно эми Кыргызстанда бул нерсе аябай неразвитый, аябай слабый. Азыркы эле заманда баягы адистер чоңоюп, анан көптөгөн адамдарга сервис, услуга, анан высокий критерийлер менен эме кылбаса, Европа менен салыштырган кезде ал жерде эми элим айтышы мүмкүн, салыштыра турган да мамлекет тааптырсыз депчи, бирок биз ар дайым өйдө карап, баягы илим жагынан, жетишкендик жагынан ошол жакка умтулганыбыз болсо, ал жакшы да. Ал жакта мисалы үчүн айдоо эрежелерин баягы толугу менен тапшырмайынча, удостоверениени 2 жылдап болсо деле бербейт. Ал өтө кымбатка түшөт. Анан адамдын баягы жашоосуна канчалыкта бул жоопкерчиликтүү нерсе экенин уже албай жатып эле түшүнөт адам. Өлүм менен өмүр менен алышат. Бул деген бирөөнүн жашоосу, бирөөнүн биз мисалы үчүн жакшынакай мына бир 4-5 жыл мурун эсиңиздер барбы, баягы улам эле күнүгө пешеход жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти, өлүп калды, анан ушундай болду деп, бул ошолордун баары эмнеден келип чыгат? Анткени биздин баягы водительское удостоверениени сатып алышат, же болбосо сатып албашса дагы жол эрежелерин сакташпайт, анан кийин шашылышат, ушундай көптөгөн факторлор бар да. Ал Европада мисалы үчүн сен эгерде адамдын өлүүсүнө себеп болуп кала турган болсоң, ал жерде баягы түрмөдөн эч качып кутула албайсың. Бизде ушундай бир көрүнүштөр бар, баягы адамдын өлүмүнө себеп болуп аткан болсо дагы кутулуп кетиши, баягы жакшынакай эле жүрүп атышкан болот. Бул бирөөнүн жашоосу, бирөөнүн жакшынакай татынакай баласынын өмүрүн кыйып, биз булан экөөбүздүн мисалы кайным
2007-жылдары ушинтип кайныбызды жоготконбуз унаа кырсыгынан. Келип жаш балдар баягы катуу ылдамдык менен келип сүзүп кетишип, анан бир тууганыбыздан ушинтип айрылганбыз. Анан ушул кесипке да келгенибиздин баягы бекеринен эмес деп ойлойм да. Өзүбүз ошондон кан жутуп анан жоготкондуктан мүмкүн Аллахым баягы сиздер дагы бул нерсеге салым кошкула, элдин агартуусуна, элдин түшүнүгүнө, элдин баягы сабатын өстүргөнгө депчи. Иншалла, жакшы, Алла ыраазы болсун. Кайныңыздын жаткан жери жанатта болсун. Баары Аллахтын өкүмү менен экен. Анан мисалы уну айдап жатканда сурагым келип отурат. Айымдар эмнеден оолак сак болуш керек? Анан негизи эле ушул ДТПга учурап калган айымдар сиздерге келди беле? Эгер ошол учурда мисалы кээ бирлер таптакыр айдабай коюшат да, корккондуктан улам токтотуп коюшат. Ошол учурда кантип иштешесиздер? Айымдар ДТПга түшүп келишет, аябай көп келишет. Тормозду басам деп газды басып алдым дейт. Атүгүл менде бала келген, тормозду басам деп газды басып алган, айдабай коюшкан коркуп. Бул жерден көбүнчөсү психологиялык тургуда, көбүнчөсү психологиялык көз караш болот бул жерде. Ал ага чейин айдап жүрсө, значит технический жагы жакшынакай эле, тормоз газды жакшы билет. Бул жерден биз көбүнчөсү психологияны айтабыз. Анан кийин кыйын жерлерге айдаткызабыз, машина көп жерлерге айдаткызабыз. Анан психологияны айтып отурган кезде ал түшүнүп баштайт. Мен оказывается жөн эле коркуп жүргөн турбаймынбы деп. Айтып отурган кезде ал түшүнүп баштайт, анан кийин айдап кетет, коркуусу кетип калат, жакшынакай айдап кетип калышат. Ошол көбүнчөсү ДТПга түшкөндөн кийин биз аларга айтабыз, көбүнчөсү бул сиздин опыт болду сизге тажрыйба болду. Сиз дагы да жакшы уже карайсыз ошол жакты, мисалы, сол күзгүндө дагы да жакшы карайсыз. Бул жерден дагы да өстүңүз, өндүңүз, тажрыйба таптыңыз деп айтабыз да. Ал тескерисинче айтат. Мен деген айдай албай калдым, мен деген коркуп калдым дейт да. Биз ошол көз карашты башка жакка бурабыз да. Сизде тажрыйба пайда болду, сиз өстүңүз, өндүңүз, сиз мурункудай дагы внимательный болуп калдыңыз, дагы кунт коюп карап калдыңыз. Мурун карачу эмессиңиз, азыр карап калдыңыз. Бул деген өсүү, өнүү, прогресс деп айтабыз да. Миллионерлер качан миллионер болот? Алар кайра банкрот болгондо миллионер болот экен. Алар өздөрү айтат, биз чемпионбуз дейт да, банкрот боюнчачы. Ошо ДТПга көп түшкөн адам аябай тажрыйбалуу адам болуп эсептелет да. Бирок бул жаман жагы да. Эң жакшысы ДТПга түшпөй эле инструктордун айтканын айтып эле айдап кетиш керек да. То есть биз тажрыйбаны эки түр менен табабыз да. Биринчиси ДТПга түшүп, экинчиси билим алып. Ошол кезде ошондо биз коркпой эле айдап кетебиз. Мисалы үчүн чоң киши менен баланы салыштырып кете турган болсок, мисал түрүндөчү, кичинекей бала баягы жаңы төрөлүп, анан жөрмөлөп, анан карасаңыз күнүгө өсөт да, бир нерсе үйрөнөт, анан баягы жөрмөлөп баштаган кезде, албетте биринчи, экинчи, 10-чу, 20-чы кадамын кылган кезде кулайт, жамбашын урат, анан чекесин жарат, оозу канаган күндөрү болот, ар бир апа эле ошону билет да. Бирок ошо кичинекей баланын эч качан оюна келбейт экен да, ой ошо мындай буту менен басуу мен үчүн эмес окшойт, мен буну кыла албайт окшойм депчи, ал баягы күнүнгө аракетин кыла берет. Ошонун улам аракетине жараша берекети болуп, ал бир канча убакыттын ичинде тажрыйбасын жыйнап, анан басып калат да. Ал эми чоң кишинин айырмачылыгы ошол жерде кичинекей баладан кандай? Баягы бир кылат, анан кийин албетте туура кылышы мүмкүн, негативный опыт болушу мүмкүн, экинчи кылат, анан үчүнчү кылганда туура эмес болуп калса, уже ой менен өзүнө баягы нерсесин кесет. Мен үчүн эмес окшойт ушул нерсе, баягы анда оюнда уже ошондой нерсе пайда болгондон кийин албетте ал уже любой бир кыйынчылык болгондо уже артка кеткенге даяр. Бизге көп кыздар кайрылган кезде мындай мынтип келишет да, мен билбейм, мен өзүмдү сынап көргөнгө келдим, айдай аламбы, айдай албаймбы. Сиз уже өзүңүздүн мээңизге артка бергенге мүмкүнчүлүк ход берип атасыз да. Биз айтабыз, сиздер келген кезде бул нерсени мындай мисал менен келтирсем болот. Адам баласы аябай табарсыгы кысылып, туалетке баргысы келген кезде эмне кылат? Кандай изденет? Мисалы үчүн баргың келип атат, бирок сага апаң айтып атат, барбай турчу, эртең бар. Азыр барбай турчу, азыр мына конокторубузду узатып алайлык десе, сиз эми 5 мүнөткө, 1 саатка макул деп чыгарсыз, бирок эртеңке чейин чыдай албайсыз да. Ошол нерсе сиздин жаныңызды, тынчыңызды алат, ошону кылмай сайын, вот ушундай бир багытты максаттаган кезде, бир максатты
койгон кезде алдына адам ошондой бир ынта менен, ошондой бир план менен кетиш керек да. Мен ушуга Кудайдын жардамы менен баягы күнүгө аракет кылып атып, ошого жетейин деп, баягы күнүгө кичинекей балага окшошуп, ушундай желание, стремление менен өссө, ал албетте ошол нерсеге жетет, ыйгарат, ошонун ээси болуп чыгат да. Бул жерде биздин баягы оюбуздан эле да, мен ушул нерсени кыла алам же кыла албайм. Мен качан кыла албайм деген кезде уже адам уже болду, колун баягы ылдый салып, анан болду, мен үчүн бул нерсе эмес экен деп түшүнөбүз да. Ошо бир нерсени алдыбызга максат койгондо кичинекей эле баладан үлгү алышыбыз керекпиз. Кичинекей бала кандай күнүгө өсөт, талпынат, чекесин, жамбашын, оозун оорутса дагы, бирок эмне кылат? Өсүп өнүккөнгө ар дайым ачык, эме да, талпынганы койбойт да. Анан биздин мээбиздин ушунчалык бир эң денедеги эң чоң булчуң десек дагы болот, бул биздин мээбиз. Анан аны ар дайым мындай эмеге келип туруш керек, баягы тонуска, физикалык түрдө болсун, упражненияларды жасап, анан баягы үйрөнүүнүн үстүндө. Эмне үчүн ислам бизге буйрук берет, бала төрөлгөндөн баштап, бешиктен баштап кабырга чейин илим алгыла. Анткени бул нерседе аябай чоң сыр жатат да. Адам баласы качан өсүп өнүп окуганын токтоткон кезде баягы мээ эскирип баштайт экен. Мээнин булчуңдары кадимкидей эле эскирип, анан көп нерсени баягы түшүнбөй, түшүнсө да унутуп калып дегендейчи. Ошон үчүн мээ булчуңу бул эң чоң, ар дайым ушундай практикалык түрдө, илимий түрдө муктаж болуп турган бир орган. Ошон үчүн вождение да бул эң чоң жакшы бир мындай эмелердин бири десек болот да. Упражнение, тренажерлордун бири тил жаттаган, кол өнөрлүк. Ошон үчүн бул жерде биз мисалы бизге кайрылган кыздардан мен башында ойлочумун, жашыраак кыздар жакшы үйрөнөт депчи. Канчалык да жаш болсо ошончо алгыр болот, тез болот. Бирок уже ушул 6-жылга карады окуганым, мисалы үчүн буланы өзү деле практикалык түрүндө көрөт. Көптөгөн айымдар жашы улгайып кеткендер келишет да, мисалы үчүнчү. Бирок ал аял ар дайым окуунун үстүндө жүргөн, ар дайым өзү менен заниматься этип жүргөн, например, спорту бар, ар кандай ушундай нерселери бар да, бизнес менен заниматься этет. Ал аялды мисалы үчүн үйрөткөн кандай оңой болсо, ошондой эле да үйдө отурган кыз айымдар мисалы үчүн только күнүмдүк эле бир тирилик менен айланышып калган болсо, адат иретине түшкөн нерсе мээди уже өстүрбөйт экен. Привычка деп коет экен го, ошол нерседен этият болуш керек экен. Күнүгө мисалы үчүн даже кылып жүргөн нерсени деле, басып жүргөн, садикке басып жүргөн жолду деле улам алмаштырып туруш керек экен да. Ошондо мээнин нейрондору өсүп, адам үчүн жаңы бир нерсе болуп, адам өсүп жаңыланып турат экен мээси. Ошон үчүн бул жерде возрастка карабайт экен үйрөнүү нерсе. Исламда буйрук берилгендей болуп, ар дайым илим алып турсак, биз өзүбүз дагы мындай депрессияга баягы чөгүп, өзүнү баягы жоготуп жүргөн кезде адам ошол нерселерге душар болуп түшпөйт экен да. Анан вождение көптөгөн айымдар үчүн, бизге келген айымдар үчүн көрүп атабыз. Окуп бүткөндөн кийин деле мамиле кылабыз, байланышып турабыз, көрүшүп турабыз. Анан көп рахмат сиздерге, Аллах ыраазы болсун. Ушу вождениени үйрөнгөндөн баштап Куранга барып баштадым, тигиге барып баштадым, спорт менен заниматься этип баштадым. Буларга көп мамилеси үчүн рахмат айтышат. Баягы аялдар эме берет да, насаат берет, күйөөңүздөргө мындай мамиле кылыңыздар, ушундай сүйлөңүздөр, эркек деген жакшы эле сөзгө муктаж, ушундай патша мен тигиндей мындай деп айтып койсоңуздар эле, желдин оозун аяйсыңбы деп ушундай да сабактарды берет да. Анан кыздар көп ушундай отзывдар менен кайрылышат. Чоң рахмат, мен не только унаа айдаганды үйрөндүм, мен күйөөм менен да мамилемди түзөдүм, өзүм дене башым спорт менен да айландыштырып баштадым. Анткени бизде мындай да баягы азыркы учурда коронавирус болгон нерседен коркобуз, баягы бирөө жөтөлүп койсо эле мени жугуштурат депчи. На самом деле биздин айлана чөйрөбүздө көптөгөн адамдардан эле улам биз алардын адаттарын, алардын жашаган турмуштарында көрүнүштөрүн өзүбүзгө жуктуруп алабыз. Ошон үчүн ар дайым жаныңда жакшы адамдар, жакшы баягы өсүп өнгөнгө умтулган адамдарга баягы кошулуп, мындай эме кылыш керек да, умтулуш керек да. Ошондо жашоосу көп жака өзгөрөт. Өтө чоң рахмат сиздерге, жакшы айтып өттүңүздөр. Жанакы мен эсимде айтып атса дагы, жана Томас Эдисондун телефонду ойлоп тапканда 500 жолу телефонду ойлоп тапканда ийгиликке жетишпептир да. Анан кийин ошондо жанындагы жар жоокерлер баары таштап кеттиптир. Бир эле шакирти калыптыр да. Анан сурап атат дейт да. Сиз 500 жолу адаштыңыз. Эми ушундан кандай жыйынтык болмок эле? Кантип сиз ушу телефонду ойлоп табасыз деген сыяктуу сураса, анан сен биздин ийгилигибизди көрбөдүңбү дейт экен да. Анан кандай ийгилик десе, биз 500 жолу артка кайтпай турган жолдорду таппадыкпы? Болду, эми чындыгында биздин ийгилигибиз ушул жакта деп анан ушу телефонду ойлоп тапкан экен да.
анан алсаңар да азыр сиздер айтып атсаңыздар дагы чындыгында жанагы болду мен колумдан келбейт мен айдай албайм деген нерсе болбош керек экен. ооба Чындыгында психология жагын көбүрөөк оңдошубуз керек экен да ошол жакта. ооба эгерде өздөрүнө баягы настрой менен келишсе эле мен үйрөнөт элем мага ушул нерсе абдан зарыл өзүнө максат койсо Аллахтын жардамы менен бир 2 жумага жетпеген убакта бир 8, 10, 12 занятия менен кыздар аябай сонун ийгиликтерге жетишип үйрөнүп атышат да, альхамдулилля. Алла ыраазы болсун сиздерге. Убакыт дагы соңуна жетип баратат. Эмесе ушул унаа айдоонун эрежелери боюнча дагы бир бышыктап айтып өтсөңүздөр. Мен айтсам болобу, жакында биз ошо 6 жылдан бери сабак ошо унаа практикалык сабактарын берип келатабыз. Анан ошо акыркы ушул пандемиядан кийин ушундай бир жыйынтыкка келдик. Онлайнга өтүп атышпайбы, баардык эле нерселер онлайнга, баардык тараптарчы. Биз дагы ошол нерсени караштырып, окуп, жакшы бир мындай тажрыйбага жеткизип, анан кийин ушул онлайн сабактарыбызды ушул өзүбүздүн практикабызга киргизелик деп атабыз да. Эми көп адамда суроо бар болушу мүмкүн. Машинаны айдаганда онлайн үйрөнсө болобу деген нерсе болушу мүмкүн да. Жок, албетте сиз жаңыдан нолдон рульга отуруп аткан адам үчүн бул нерсе невозможно, нолдон эч качан машина айдап көрбөгөн адам үчүнчү ал офлайн сабактарыбыз кадимкидей эле кала берет, практикалык түрүндө айдайт, эметет. Бирок кээ бир кыздар бар да, баардыгын эле баягы түзүнөн айдаганды сонун билет. Айдап эле жүрөт шаарда. Андай кыздар көп кайрылышат да. Мен 3 жыл болду, 5 жыл болду, көрдүңүзбү, жыл өтүп кечип деле адам үйрөнө албайт да парковканычы, эгерде буга кадимкидей убактысын сарптап, илим ошол жактан билим албасачы, знания албаса, кадимкидей эле жыл сүрүү эле кыйнала берет да ошол нерседенчи. Анан ошондой адамдар үчүн, ошондой кыздар үчүн биз баягы парковканын сырларын кадимкидей ийне жибине чейин майдалап, кантип кылат ушул эмени онлайн форматка азыр өткөзүп атабыз да. Ошол жерден мисалы үчүн башка региондордон да көп келишет. Жалал Абад, Талас, ушундай Оштон көп келишип, ушул жерден туугандарында түйүндө турушуп, ошондой кыздарга мүмкүнчүлүк болот. Биздин өзүбүздүн методикабыздан улам ошол айтылган фишкалар, айтылган баягы секрет нерселери бар, ошолордун баарын үйрөтүп, жеткизип, анан ал өзүнүн эле жашап аткан жеринде эле ошол нерселерди баягы айдап жүрөт да, практикасы бар. И бир аз нерселер жетишпей атат да, практикадан, именно вождениянын фишкаларынан, габариттерди сезүү жагынан көп инструкторлор ошол нерсени баягы жеткизгилери келет, бирок баягы материалдары мүмкүн тиги окуучуга жетпей. Биз ошону баягы окуучуга жеткизе тургандай түрдө кылып онлайн форматка өткөзүп атабыз да. Ошону айтайын деген. Бул эң чоң жаңылыгыбыз биздин окуйын деп аткан, жаңыдан машинаны жүргүзөйүн деп аткан окуучуларыбыз үчүнчү. Азыр чындыгында онлайн форматта баардыгы өтүп калды чындыгында. Бул да өтө жакшы көрүнүш, буюрса. Ийгилик сиздерге. Агай бышыктап өтүңүз. Эмесе эфирибизде жыйынтыктап, эмесе калуу тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Калуу тилектерибиз боюнча жол эрежеси менен урматтуу жүргүзүүчүлөр жол эрежесин жакшы карманыңыздар. Жол эрежеси менен айдаңыздар. Анткени жол эрежесин карманбаган кезде биз өзүбүзгө зыян беребиз, же башкага зыян беребиз. Анын арты жаман да, жана өлүмдөр болот, стресстер болот. Ошон үчүн жол эрежесин карманыңыздар. Айымдарга айтарым, коркпоңуздар. Коркуп атсаңыздар, келиңиздер, үйрөнүңүздөр. Биз мүмкүн болушунча сиздерге жардам беребиз. Мен көрөрмандарга тилерим ар дайым жакшы ойго кызматчы болгула. Анткени биздин жашообуз оюбуздан эле турат да. Чындап келген өзүбүзгө башыбызга түшкөн, мисалы ар бир адамдын бул жашоодо эмеси бар, сыноосу бар. Ошол сыноо 20% сыноо болсо 80% ошол ой эле. Анан биз аны өзүбүз или жаман жакка оодарабыз, же жакшы жакка оодарабыз. Ошон үчүн ар дайым жакшы ойго кызматташ болгула. Баягы любой болуп аткан нерсени баягы Аллахтын ушул жеринде сыры бар, мен үчүн бир чоң ниматы бар, чоң бир жаңылыгы бар, ачылышы бар деп эле любой сферадан, жашоо тиричиликтен болобу, вождениядан болобу, бизнестен болобу, семьядан болобу, любой жагынан ошо жакшы ойго кызматташ болсо эле анан жашоосу действительно ошол ойдон улам турат. Ошо ойдон улам эмоция пайда болот, эмоциядан пайда мамиле пайда болот, мамиледен улам биздин тагдырыбыз чечилет да. Ошон үчүн жакшы ойго ээ болуңуздар. И пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай,
жакшы сөз айт, болбосо унчукпа дегендей. Күйөөлөрүнө сунуштарым эгерде жакшылап үйрөтө албаса, андан көрө жакшы профессионалдуу ушул сферада канча жылын 10.000 сааттан артык эмгегин сарптаган адистерге кайрылышсын. Иншаллах сиздин да нервиңиз аман эсен, аялыңыздын да нервиңиз аман эсен, үй бүлөдө да тынччылык, берекет, бейбитчилик болот дегендей. Эң Ошо чоң рахмат сизге да чакырганыңызга. рахмат, сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин инстаграм аккаунтуңуздар кандай аталат? Булан нижний пробел Амина. Эгерде биздин угармандар, көрөрмандар сиздердин колуңуздардан окугусу келсе, ошол баракчага жазса болот, э? Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер эфирде унаа айдоонун эрежелери туурасында маегибизди көрдүңүздөр. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.